Ал эми Исхак Абсаматович, жана сиз бизге сын айтып, бизди анча-мынча козутуп атасыз, туурабы? Мен деле сизге айтып коеюн. Мен маалымат алдым, мен мына кече налоговыйды текшерип чыкпадымбы? Баарын текшерип атам, дагы да текшеремин. Сиз эле налоговыйда башчы болуп иштегенсиз, туурабы? Исхак Абсаматович, 14 ай иштепсиз. Сиз 14 ай иштепсиз, мен карап чыктым. 14 ай иштегенде 14 ай тең сиз иштеген маалда план аткарылбаптыр. Аткарылбаптыр. Мына статистиканы алгыла. Налоговая инспекция, Министерство финансов бүт маалыматты бергиле Исхак Абсаматовичке. Бергиле. 14 ай Исхак Абсаматович иштеген маалда бир дагы ай план аткарылган эмес. 14 айда сиз иштеп турганда 5,16 миллиард сом план аткарылбай калыптыр. Статистиканы бергиле, Алмаз. Уктуңбу? Конкретный колуна бериңиздер, караңыз өзүңүз. Ошондуктан ушундай эмекыларда жанагы сындардын алдында сынчынын сыңар өтүрү, не деп коет? Сыңар өтүрү майрак деп коебу эле. Ошонун сыңарында ушуну карап койсок, урматтуу Исхак Абсаматович, мен сизди жаман адам деп айтпайм. Бирок биздин кылган эмгектерди ушундай бир выступление менен тебелеп терсеп таштабаң деген үмүттө да. Күнү түн иштеп атат балдар. Ушул жердеги жигиттердин бардыгы. Эми кайсыл бир эме болуп атат. Исхак Абсаматович, 5-чи микрофон. Рахмат. Урматтуу төрага, мен талаша турган максат менен чыккан жокмун. Мен айткым келип атат. Мен бешкер айткан жокмун. Биз касташкан болбойт бизге. Сен жамансың, мен жамансың деген ойдон алыс болушубуз керек. Мен өзүмдүн пикирлерди айттым. Көптөгөн маалыматты баарын көргөнмүн, көрүп туруп айтып атам. Анан качан мен мурда иштегенмин, кандай деген майдаланбай алчы, бул бизге жарашпайт баарыбызга. Депутат болуу, министр, вице-премьер болуу баарыбыз эл үчүн бирбиз. Мен түшүнөм баарыбыз. Бир багытта кетебиз. Ал эми ар бир сиздин да менин да пикирим өзүнчө болушу мүмкүн да. Тарынган токтотуп түшүнүш керек да. Маалымат жок деле бар маалымат бизде деле анча-мынча. Ошондуктан мен чакырат элем өкмөттү дагы бир жолу. Талаш болуш керек. Касташ болбош керек да. Рахмат.